эми баардык элдер бактылуу жашап калышат. Ар ким өзүнүн тилинде сүйлөйт, кааласа ырдайт. Бирок ал тилек бойдон калып баратат. Биздин коомдогу элдердин пикирлеринин бөлүнүшү айырмасы барбы? Бул адам укугун бузуу да. Биз ошону качан эреже кылып киргизип алабыз? Келгиле эми ушул баланы, ушул кызды же ушул адамды биз мындай кылып коелу, мынтип салалы, там таш бараңга алалы, өлтүрөлү. Күнөөлүү, эң негизгиси күнөөлүү. Онун энеси ушундай болгон, анан жүрүм туруму ошондой. Кулагына кирет да анан. Эч кандай өзгөрүү болбосун, өнүгүү болбосун, баарын чындыкты билип калышса, алар албетте өзгөрүү жасагысы келет. Ошондой бир тынчсыздык болсо, биздин чөлкөмдө ал келип чечип койсо, пропаганданы үйрөтпөгүлө, кайсы маалымат булагы туура айтып атат, ким чындыкты айтып атат. Ушул дипфейктердин коркунучу канчалык? Бул аябай чоң коркунуч алып келип атат. Бирок баарын окутуп бүтө албайсың. Өткөөл мезгилде жашап атабыз да азыр. Муну да жутуп койсок, башкасын да жутуп койсок, анда Түркмөнстандан эле айырмасы жок болуп калат. Жутпай коюу кантип жутпай кое алабыз? Арыбаңыздар, Эркин ойчул подкасты. Биз Супаранын боз үйүндө отурабыз, адаттагыдай. Кызыктуу инсандарды кызыктуу темага баарлашууга чакырабыз. Бүгүнкү инсаныбыздын кызыктуулугу мындан билиңиздер, Кыргызстандагы коомчулук менен байланыш боюнча биринчи докторант. Ал менен бирге Ала Тоо университетинин деканы, ага окутуучу журналистика боюнча Элира Турдубаева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Элирайым, сиз менен дайыма жолугушуу, сүйлөшүү өзүнчө бир керемет. Бүгүн болсо кастык тили жөнүндө сүйлөшөлүк дедик, бирок кастык тилин жалпылап сүйлөшө берсек, анда кечке чейин күн батып кетет болуш керек. Мен бир аз сөздүн башында эле кууштуруп алайын темабызды. Медиадагы, анан социалдык тармактардагы кастык тил жөнүндө сүйлөшсөк. Эмнеге бул темага келдим? Себеби баягы Украина менен Россиянын ортосундагы согуш болуп аткандагы кастык тили кыргыз медиасында анчалык байкалган эмес да. Бирок Израиль менен Палестинанын ортосундагы болуп аткан согуштун учурунда медиада дагы, социалдык тармакта дагы кастык тили, анын ичинде диний, анын ичинде радикалдык, анын ичинде улуттук көз караштар өтө арбын болуп кетти. Ушул кастык тили ушул боюнча уланып кете берсе, чоң ажырымга алып келиши мүмкүнбү? Ооба, албетте бул социалдык тармактардын өнүгүүсү менен маалыматка доступ, маалыматка алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду ар бир адамда. Интернети болсо, гаджети болсо, тоонун башында отуруп алып деле маалыматты ала берет. Ошондо оптимисттер айтып чыгышты да, эми баардык элдер бактылуу жашап калышат. Ар ким өзүнүн тилинде сүйлөйт, кааласа ырдайт, өзүнүн маданий өзгөчөлүктөрүн айтат. Баарынын үнүн укканга мүмкүнчүлүк келип жетти деп сүйүнүшкөн. Демократия болот, эркин ой жүгүртүү болот дешкен. Бирок ал тилек бойдон калып баратат, тилекке каршы поляризация болуп атат коомдо. Коомду бөлүп жаруу, топ-топ болуп алып, өздөрүнүн арасында коммуникация болот дагы, башка расанын, башка улуттун, башка этниканын өкүлдөрүнө же Кыргызстандын деле ичинде түндүк түштүк болуп алып, мындай бөлүнүп жарылуу, поляризация күч алып кетти. Бул диний мусулмандар менен башка диндер же болбосо батыш чыгыш деп поляризацияны ошол эле Американын ичинде деле аябай абортко каршылар, аборт кылганга каршы мыйзам чыгарып койбоду былтыры. Ага каршы эместер, анын сыртында ТикТокко каршылар, ТикТокко каршы эместер, аябай мындай саясий жана башка ою боюнча дагы бөлүнгөн, жарылган полярдуу, көп полярдуу коом пайда болуп атат. Жок, бөлүнүп, ойлордун плюрализми болгону, пикирлердин көп тармактуу болушу жаман деле нерсе эмес дечи. Бирок ошол эле сиз дароо батышты үлгү катары келтирдиңиз. Мейли ошол эле батыштагы элдердин пикирлеринин бөлүнүшү менен биздин коомдогу элдердин пикирлеринин бөлүнүшү айырмасы барбы? Батыштагы кастык тили менен биздеги кастык тилди салыштырып болобу? Же биз өтө эле ашкере чаап мындай адамдын жекелигин асылып, кебетесин кара, кийингенин кара, керек болсо аялдардын бир келбетине чейин арыктап албайсыңбы деген сөздөр көбөйүп кетип атпайбы? Ооба. Бизде батышта кастык тили биринчиден анчалык көп эмес биздикиндей. Себеби мыйзамдар жакшы иштейт. Ал жакта адамдар мыйзамдар иштегенде деле адамдардын өздөрү
жол бербейт ошого. Өзүнүн жеке жүрүм туруму, аң сезими, маданияты, билим илими жол бербейт ага. Ошондуктан бизде болсо аша чаап кетүү, бизде адам укугун сыйлабоо, адамдын аброюна шек келтирүү, көрүнүшүнөн баштап анын туруш турпатына чейин мындай анын жет атасына чейин чукуп жатып алабыз да. Мунун энеси ушундай болгон, анан жүрүм туруму ошондой деп. Тагасына чейин айтат го, тагасын тартып калыптыр деп, кошунасына чейин баарын. Бизде деген ошол мындай чек жок да, жашоо, жеке жашоо менен мындай коомдук жашоонун ортосундагы чек ошол жок болуп баратат да. Сенин жекелик жашооңо, үй бүлөңө, бүт баарына киришип, ошону чейин чукуп чыгып, анан элге айтып, аны ашкерелеп, анан элдин алдында уяткарып, ушинтсе анан табасы канып отуруп калышат. Ошо бул адам укугун бузуу да негизи эле. Эгер аны сотко берсе, ал мени соц тармактарда ушинтип атат, аброюма шек келтирип атат деп, ал сотту жеңип алат. Бизде ушундай кейс барбы? Кастык тили боюнча жеңип алган соттор? Бизде укпадым буга чейин. Бирок элдер дагы мындай укуктарын билсе деле ошону коргогонго эрки жетпей калат адамдардын. Мен сотторго барып убактым кетирип, там акчасы го эми бир аз кетет, убактым кетирип, анан мен соттошту деген, ой соттошуп атыптыр деп элдин баары коркот деп. Сен шайлоонун алдында сотко барышпайт да. Шайлоонун алдында билем, шайлоонун алдында, бирок ал сот эмес, ал Борбордук шайлоо комиссиясы Азия News деген гезитти 30 000 сом доого, анан Азамат Марипов деген жигитти Facebook колдонуучусун 20 000 доого жыккан. Ошол кастык тилин колдонгондугу үчүн. Белгилүү бир кандидаттардын, талапкерлердин бирөөсүнө. Бирок баягы орустар айтмакчы, это исключение чем правило. Биз ошону качан эреже кылып киргизип алабыз деп ойлойсуз? Аны качан эл жарандык коом активдүү болуп ошону талап кылганда гана биз эми өзүнүн укугун коргогонго мамлекет бийликтегилерден талап кылып, ошон мага кандай десем, жеке жашоомо, жеке өзүмдүн жеке адамдык сапаттарыма шек келтирилип жатат, укугум бузулуп атат деп аялдар деле, көбүнчө аялдарга болот соц тармактарда, мына Назира Айтбекова жана башка айымдарыбызга аябай көп атака болот да, өзгөчө элге башы көрүнүп калган селебрити деп коебуз го, ушундай инфлюенсер, блогер же бир журналист айымдар, мисалы коррупцияны изилдеп чыкса, ошол эле политклиниканын Дилбар Алимовага, Канышай Мамыркулова блогер эжебизге көп ушундай коррупциянын бетин ачкан, мындай бийликти сындаган, ушундай расследование, иликтөөчү журналистиканы жасаган айымдарыбызга каршы соц тармактарда аябай көп чабуул жасалып жатат. Кибер чабуул деп коебуз муну. Бул психологиялык кесепеттери бар, физикалыкка чейин жетиши мүмкүн. Себеби соц тармакта сөз менен башталат дагы, анан ал физикалык чабуулга өтүшү ыктымал толугу менен. Бул биринчи кадамы да, сөз менен аны объективизация деп коет, аны мисалы буюмга теңейт. Андан кийин ал буюмду ыргыт үрсө болот, сындырып үрсө болот, ал кереги жок болсо көчөгө таштап коет, анан ура берсе болот деп туруп, ошо биринчи аны жертва кылып алат дагы, victim деп коет, анан аны ура берсе болот деп сөз менен башталат. Бул hate speech, бул англисчеси, кыргызчасы кастык тили, мунун дагы өзүнүн түрлөрү бар да, анан этаптары бар. Качан ал биринчи жөнү жок эле сындап, жөнү жок эле ага чабуул жасап, аны объективизация кылып алгандан кийин анан ага чакырык таштап баштайт. Келгиле эми ушул баланы, ушул кызды же ушул адамды биз мындай кылып коелу, мынтип салалы, там таш бараңга алалы, же элдин астына чыгып уяткаралы деп, же эң эле крайний эмеси, чарасы бул өлтүрөлү деп, анан кийин ал уже өлтүргөнгө чейин барышы мүмкүн да. Себеби Иранда, бул араб өлкөлөрүндө көрүп атабыз, айымдарды, айым журналисттерди ошентип эме кылышат да, өлтүрүп коюшат. Иранда айтпасак, Кыргызстанда деле, мен сиз айтып атсаңыз эстеп атам, Болот Темиров кетип баратканда Болот Темировду сабап кетишкен, ага чейин Болотко дагы кастык тили колдонулган. Же ал кездеги оппозициянын өкүлү Өмүрбек Текебаев өзүнүн штабынан чыгып атканда аны сабап кетишкен. Мунун баары кастык тилдеринин жана сиз айтып аткан кийинки этаптары да, ооба. Биринчи кастык тили менен ал адамдын мындай
сындап, анан ал адамды бизде эмес, бизден башка негативдүү имидж жасап алат экен да. коомдон чыгарып туруп, анан аны таргет кылат, эме максаттуу түрдө координацияланган actions деп коет да, кыймыл аракеттер. Эми ал офлайндагы онлайнга да өттү да, соц тармактар аркылуу, фейк аккаунттар аркылуу, фейк баракчалар, тролль factory, тролль заводдор, тролль армиялар аркылуу ошолорду каралоо, аброюна шек келтирип, аны кастык тилин колдонуп, аны ты никто деп коет да, сен эч ким эмессиң деп, мындай күнөөлөө, эң негизгиси күнөөлөп, андан кийин жемелеп, андан кийин анан физикалык атакага өтөт кийинки этабы. Биздин коом болсо, бул ошону көрмөк деп ошону кабыл алат. Ооба, туура эле кылды деп. себеби кастык тили көпкө чейин колдонулду, анан ал өзүнүн аргументтерин айтып, оправдываться этип, жок мен андай эмесмин деп актанып чыкса, ага деп жарымы ишенет, жарымы ишенбейт. Мындай каралоо, мурун деле биз коом менен байланышта черный пиар деп өтөт элек го, ошону онлайнга өткөрүп алышты да азыр баары. Эми айтып атпайсызбы, бул максаттуу түрдө деп. Максаттуу түрдө дегенибиз мунун артында атайын бир стратегиялык команда турабы? Ооба, албетте көп учурларда саясий оппозициянын лидерлерине же оппозициячыл журналисттерге, блогерлерге, активисттерге, феминисттерге, аял укуктарын коргоп чыккандарга, ошолорго карата НПОлорго, бейөкмөт уюмдарына каршы жарандык коом деп коебуз. Ошолорго да каршы мындай максаттуу түрдө координацияланган бир атайын уюштурулган онлайн, офлайн ушундай кастык тили колдонуу компаниясы болуп жатат да, маалыматтык компаниясы. Мына алар мисалы батыштын акчасын колдонот, анан тигинтет, мынтет, анан кыргыз коомун бөлүп жарат, кыргыздын каада салтына туура келбеген феминизмди алып келип атышат, адам эркек каерде тең, аял эркек каерде тең болчу эле, биздин кыздарыбызды бузуп атат, тигинтип атат деп ушундай башталды да, мисалы аялдардын укугун коргогон бейөкмөт уюмдарына мисалы, же коомдук активисттер менен иштегендерге ушундай бир ошентип айта берсе элдердин кулагына кирет да, анан жок дегенде 20% кирет. Анан кийин ал чын эле ошондой экен деп коомдук пикир пайда болот дагы. Белгилүү бир коомдун бөлүгүндө пайда болот да, калганы жана спираль молчания деп коет, сускунлук сармалы түркчө, ал калганы унчукпай калат дагы, же тияка же бияка кошула албайт. Каяк көпчүлүк болуп баратса, коомдук пикир ошол жака кошулуп кетишет. Жана унчукпай калган көпчүлүкчү. Ошондо жанагы кастык тилинин нарративдери, дискурстары туура болуп калат да, баары эгер кошулуп кетсе. Ушундай бир коомду бир манипуляциялоо, пропаганда, ошолдо көбүнчө кастык тили колдонулат. Элрайым, бизде Кыргызстанда көбүнчө саясий платформаларда ошо кастык тили колдонуп, ушул кейстерди карап көрсөк болот. Мисалы үчүн, ошол эле Реформа партиясынын кейсин карай турган болсок, Реформа партиясынын өкүлдөрүнүн ар бирөөсүнө кастык тили колдонуп, анан кийин жөн эле жаңылбасам Борбордук Азиядагы Америка университетинин 2 студентинин бир жыныстык катнашын чыгарып, мына ушул реформадагыларды, бирок алардын реформага эч кандай тиешеси жок болсо деле чыгарып байлаганын көргөнбүз да. Анан мунун баарын сиз айтып отурсаңыз, мындай чоң алдын ала пландалган, стратегиялык, жакшы иштелип чыккан кастык тили дагы эмес, кастык компаниясы катары көрсөк болот да. Бирок муну ким кылат? Муну жөн эле отуруп, акел сен кылып берчи дейби, же чет жактан белгилүү мамлекеттердин адистерин алып келип, политтехнологдор алып келип иштеп атабы? Менин оюмча, булардын артында биздин белгилүү бир саясий күчтөр жергиликтүү турушат, бийликке кызыктар, бийликтегилер да болушу мүмкүн. Мындай статус-квону сактап кала турган. Статус-кво бул азыркы абал. Азыркы абалды ошондой сактап кал, эч кандай өзгөрүү болбосун, өнүгүү болбосун, ушундай эле элдин баары сынчыл ой пикири жок, эмнени айтсаң ошону жутуп кое турган, мындай малсымал, мындайча айтканда, ойлоно албай турган болсун, биз башкара берели. Башкалар мисалы келип алып, акылдуулар аларына укугун үйрөтөт, укугун коргогонду үйрөтөт, аял эркек тең деп окутат, активдүү болгула дейт деп ошого каршы да алар. Себеби адамдар сынчыл ой жүгүртүү болуп, баарын маалыматты алып, ошо иликтөөлөрдү угуп, баарын чындыкты билип калышса,
алар албетте өзгөрүү жасагысы келет, туурабы? А өзгөрүүнү каалабаган күчтөр ушундай эле статус-кво кала берсин, биз башкара берели, жеп жүргөн бюджетибизди жей берели, коррупция улана берсин дегендер, ошолор кызыктар. Алар Россияны дагы көпчүлүк айтып жүрүшөт. Россия дагы өзүнүн Орто Азияны бакчасы да, анын бир backyard деп коет. Ал өзүнүн бакчасын фронтун жоготкусу келбей жатат. Себеби Батыш андан жүзүн үйрүп кетти, баары жүзүн үйрүп кетишти. Ал хотя бы Орто Азияны сактап калайын деп, ошо Орто Азияда ушундай дайыма эле разделяй и властвуй, бөлүп анан башкар деген стратегиясы бар болчу. Ошундай бир тынчсыздык болсо, биздин чөлкөмдө ал келип чечип койсо, мисалы тажиктер менен кыргыздар жараштырып койсо, же өзбектер менен кыргыздар жараштырып болду, урушпагыла деп койсо. Жетескенче кыргыздар менен тажиктер уруштуруп урушпай калышат. Экөөнү уруштуруп койсо тескерисинче. Ооба, ошондой. Большой брат сыяктуу ошончо. Мен ошо айтайын дегеним, менин суроом, биз бир чөлкөмдөбүз да, биздин кесиптештерибизди тааныйбыз, аякта жүргөн кесиптештерди да тааныйбыз. Башкасын айта албасам да, мен журналистиканы жакшы айта алам. Анан ал инсандардын момундай чоң компанияларды иштетүүгө мындай тажрыйбасы дагы, мүмкүнчүлүгү дагы жетпейт эле да. Ошол четтен келген политтехнологдор иштеп атабы? Ооба, албетте, мына Тажикстанда деле бизге чабуул коердун астында 2 ай мурун политтехнологдор, журналисттер, политтехнологдор көбүнчө ушундай компанияларды уюштурган стратег эмелер келип, тажик эмелерди окуткан да, аяктачы соц тармактарды кантип колдонуш керек, информацион маалыматтык согуш деген эмне, аны кантип жүргүзүш керек, кантип башкарыш керек деп үйрөтүшкөн да. Бизде деген ошол көбүнчө ошо Россия Федерациясы ушундай мурун эле нейролингвистическое программирование НЛП деп бизде деле Славянский университетте окутуп жүргөн журналистикага биз айтканбыз, бул пропаганданы үйрөтпөгүлө, мындай болбойт депчи, бул этикага туура эмес деп. Ошондо эле уже бул технологиялар Советтер Союзунда эле өнүккөн да, пропаганданын инструменттери. Азыр тем более жаңы маалымат технологиялары соц тармактар менен аябай өнүгүп атат. Бул аябай көп политтехнолог күчтүү адистери бар Россиянын. Ошолор көбүнчө жең ичинен даярдап, тренингтерди өткөрүп, ошол эле Спутник, ошол эле Россиянын телеканалдары, зомбоящиктин пропаганда инструменттери баары иштеп жатышат да, тыкыр-тыкыр. Тролль фермага чейин. Бирок негизи биздин жергиликтүү ошо саясий күчтөр ошону колдоп, ошолор менен кызматташып жатат да. Башкача айтканда, ошол механизм технологиялардын баарын үйрөнчү жери бар, өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Ишке ашырып атышат, да. Ал тиги троллдордун фабрикасын ким башкарып, ким кармап атканын деле билебиз биз. Ооба, биз ысымдарынан өйдө белгилүү эми баягы. Ооба. Кээ бир журналисттер деле аралашып жүрүшөт ошо. Билебиз, ал компанияларды, пиар компанияларды жасап атышат. Атайын фейк аккаунттарды ачып алып, мактаган комментарийлер жазып, бир адам отуруп алып 200-300 фейк аккаунтту башкарат. Анын комментарийлерди жазып, ушу координированные действия онлайн аккаунтов деп коет. Ошентип алар белгилүү бир чындыкты жаратышат да, коомдук пикирде белгилүү бир чындык, ал чындык эмес, өздөрүнүн чындыгын аны ошону таратат элдерге бүт каналдар аркылуу. Элдер сынчыл ой жүгүртүү азыр кыйын, тем более азыр deepfake видеолорду 5 секундта жасап койсоң болот. Азыр жаңы жасалма акыл платформалары менен. Мурун бир deepfake видео жасаш үчүн 2-3 монтажер эмелер отуруш керек болчу, азыр оңой эле. Тем более азыр көбү ишенбей калышты да, кайсы маалымат булагы туура айтып атат, ким чындыкты айтып атат деп пост чындык эрасына өттүк да, уже билбей калышты. Каяка ишенишин билбей. Ушу дипфейктер жөнүндө раз айтып калдык. Ушул дипфейктердин коркунучу канчалык? Себеби мына биз эфир башталганга чейин редактор айтып берип атты эле, Атыр Абдрахматовага дагы ушул дипфейк аркылуу чабуул болгон деп. Мынтип отура берсек, баарындай бир тоталитардык вакуумга киргизип алып, анан кайра андан чыгарыш өтө кыйын болуп калбайбы дейм да. Албетте бул дипфейкти азыр бир эле биз эмес, дүйнө жүзү баары коркотат. Өзгөчө добуш берүү elections
шайлоодо ошол кандидаттар тууралуу дипфейктерди таратып, элдерге жалган маалымат таратып, аларды ошого ынандырып, анан алар голосун берип койсо, ал чоң катачылык, 5 жыл отурат да ал президент, ошон үчүн же парламент. Ошон үчүн бул аябай чоң коркунуч алып келип атат. Ошол Европа, Америка баары ушул дипфейктердин оңой болуп калгандыгына, оңой таратылганына карап, азыр элдерди эми медиа сабаттуулук, санариптик сабаттуулук, анан аны дипфейкпи, дипфейк эмеспи, бул видеону адам жасадыбы же робот жасадыбы, ошолорду үйрөткөн тренингдер көп болуп атат да. Ошол эле кибер чабуулдар, кибер безопасность боюнча көптөгөн тренингдер өтүп атат. Бирок баарын окутуп бүтө албайсың, албетте. Ошон үчүн адамдарга факт-чекинг инструменттерин бериш керек го деп ойлойм да, мектептен баштап эле. Бирок бул узун мөөнөттүү бир долбоор. Кыска мөөнөттө кантип элдерди сынчыл ой жүгүртүүгө, факт-чекингге үйрөтө алабыз? Бул бир гана ошол окутуу аркылуу айтып, массалык маалымат каражаттары дагы факт-чек кейджи сыяктуу сайттар көбөйсө, ошолор жок бул фейк, бул чындык деп мындай күрүч менен күрмөктү айырмалап бере тургандар болсо, элдердин өзүн ошону жасаганга үйрөтүшүбүз керек. Баарына биз жасап бере албайбыз. Бул аябай бир транзишн өткөөл мезгилде жашап атабыз да азыр. Себеби жасалма акыл революциясы төңкөрүшү болуп атат, баарыбыз өз көзүбүз менен күбө болуп атабыз. Азыр видеону деле YouTube'га, бүт жака жасалма акыл жасап коюп атат. Бирок биз ошол эле учурда баягы бизге каршы колдонуп аткан шаймандарды, аспаптарды ошол күчтөрдүн өзүнө каршы колдонуу дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Себеби ошол эле дипфейк болобу же болбосо фабрика троллей болобу, аны жалгыз гана бийликти кармаган күч органдары эмес же белгилүү бир өлкөнүн контрслужбалары эмес, аны биз деле аларга каршы колдоно алабыз да. Биз эмнеге антпай атабыз? Бул этикалык жактан журналистиканын, коммуникациянын этикасына туура келбейт. Бизде алар эми колдонуп атса, алар этиканы бузуп, мыйзамды бузуп колдонуп атат. Фейк аккаунт ачкандын өзү эле эми мыйзам мындай караганда этикага туура эмес. Бирок биз аны колдонсок, биз алардын белая пропаганда, черная пропаганда бар. Белая бул чын сергек жашоо же тамеки тартпагыла, ушундай ден соолук сыяктуу жаңы жакшы максаттар үчүн колдонсо болот ошол эле инструменттерди. Бирок дипфейк деген бул мындай жалган маалыматты таратуу, бул өзү мыйзамга каршы да. Биз алар менен күрөшөбүз деп, биз дагы жалган маалымат тарата албайбыз. Биз чын маалымат таратышыбыз керек. Ооба, ошон үчүн чындыкты гана алып чыгып, чындыкты сүйлөшүбүз керек да. Журналисттер, коомдук пикир. Бул эми баягы контролдо болбогон социалдык тармактар жөнүндө айтып атабыз. Ар бир колдонуучу баягы өзүнүн эрки бар, мага демекчи 500 1000 аккаунт ачып алса деле. Бирок расмий түрдө эле Райым мамлекеттик Минюстан өзүнүн регистрациясын өткөн, массалык маалымат каражаттары, гезит болобу, журнал болобу же интернет басылмасы болобу, ошол басылмалар кастык тилин колдонуп атканда кантебиз? Анда ага окурмандар же бизде этикалык комиссия бар, по жалобам СМИ комиссия эми түзүлгөн, атайын Шамарал Майчиевдер. Ошол жака кайрылса деле болот, окурмандар. Алар чара көрөт же аларды ал маалыматты алып салгыла деп айтат. Бирок юридикалык жактан күчү жок ал комиссиянын делечи. Ошон үчүн окурмандар окубай коюшу мүмкүн, ал видеону көрбөй коюшу мүмкүн. Бирок ошо окурмандар сотко кайрылса болот. Булар жалган маалымат таратып атат. Биздин маалымат алуу укугубузду бузуп атат деп. Себеби маалымат алуу укугун жөнгө салган мыйзам былтыры кабыл алынды, иштелип чыкты кайра. Себеби ал 2007-жылы кабыл алынганда соц тармактар жок болчу, интернет жок болчу, анчалык жайылган эмес. Азыр ошолорду эске алуу менен кайрадан иштелип чыкты. Ошол мыйзамда айтылат, ар бир жаран сапаттуу маалымат алууга укугу бар депчи. Ал укугун эгер бузулуп атса, окурман, көрөрман ал барып айтыш керек. Бирок ар бир иштелип чыккан жаңы мыйзамды аябай кооптонуу менен кабыл алып атпайлыкпы? Мисалы үчүн ошол эле Гүлшат Асылбаеванын фейктер боюнча мыйзамы кабыл алганына мына күчкө киргенине 1 жылдай болуп калды, бирок бир дагы фейк аккаунт жабылган жок ошол мыйзамга ылайык. Бир дагы фейк сайт жабылган жок. Болгону
24 kg'ге, Клопко, анан кийин Азаттыкка 3 чабуул жасалды мамлекет тарабынан. Анан мыйзамдардагы биздин укугубузду эмес, коргобостон тескерисинче мындай тебелеп жатканына ынанып атабыз да. Ооба, бул бийликке каршы же оппозициячыл массалык маалымат каражаттарына же журналисттерге же блогерлерге каршы гана максаттуу түрдө колдонулуп жатат бул мыйзам. Бирок алар чындыкты издеп таап элге жеткирип аткан ошолорго каршы колдонулуп атат да. Ал эми фейктерди ачып алып, миңдеген тролль фермаларды иштеткен саясий күчтөргө каршы колдонулган жок. Ал атайын башынан эле биз билчүбүз, мыйзам кабыл алынып атканда эле кимдерге каршы колдонуларын биз уже билчүбүз да. Ошол болуп атат. Демек, эгер биз муну да жутуп койсок, башкасын да жутуп койсок, анда Түркмөнстандан эле айырмабыз жок болуп калат. Жутпай коюу кантип жутпай кое алабыз? Биз эми эркиндиктин эмесин сезип калдык да, эркиндиктин бизге берген жыргалчылыгын 30 жыл сезип калдык. Эми революциялар болсо деле биз эми албетте Түркмөнстан болбойбуз, албетте Өзбекстан, Казакстан да болбойбуз. Алар 30 жыл эми авторитарный өлкөдө жашашты, эркиндик эмне экенин мындай даамын биле элек аларчы. Биз 30 жыл билип калдык, биз кайра ал авторитарный өлкөгө барышыбыз кыйын го деп ойлойм. Баары бир бизде мен оптимистмин өтө эле. Бизде билимдүү, сынчыл ой жүгүрткөн, чындыкты чыркыратып айткан биздин журналисттер, коомдук активисттер жана жарандар бар деп ойлойм. Алар биригип, анан Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн жок кылып албаш үчүн биригип бир чечим кабыл алат го деген ойдомун. Эми баягы уруксат берсеңиз өзүңүздүн кейстериңизге подкастты жыйынтыктап атып кайтып келейин. Сиз өзүңүз кастык тилин колдондуңуз беле? Кастык тилин мен өзүм соц тармактарда көп деле колдонгон эмесмин. Билбейм, анализ кылып көргөн эмесмин. Мен анализ кылып көрдүм. Сиздин акыркы Facebook'тагы чоң компанияңыз орусча сүйлөбөгүлө, орусча жазбагыла деген компанияңызды мен кастык тили катары кабыл алдым. Киргиздерге дебейсиңби? Сен кыргызча эле сүйлөйсүң го? Мейли, баягы мага тиешелүү болбосо дагы баягы кай бир тил билбегендерге кастык тили катары кабыл алдым. Биз деколонизация болуп атат да, азыр деколониализм. Биз 70 жыл советтик мурас деп коебуз. Советтик союзда жашаганга бизди чыгарыш кыйын да, ал жактанчы. Чыгарыш кыйын, ошон үчүн биз ушундай гана ыкмалар менен чыгарбасак, кайра эле уже орус тилин сүйлөп жүрө беребиз да. Мен өзүм дагы үйдө баламма бүт бир тууган баардык мүчөлөрүнө айтып атам, кыргызча сүйлөгүлө депчи. Өзүм кыргызча сүйлөп баштасам, алар да кыргызча сүйлөп атышат магачы. Анан ар бир нерсенин кыргызчасын айтам. Бул пияла, бул кумшекер деп ушинтип айтам да. Анан ошону үйрөнүп алышат, үйрөнүп алып сүйлөйт жаш балдар. Демек, биз өзүбүз сүйлөй берсек, орусча балдарыбыз деле сүйлөй берет орусча. Калька да, алар биз мен айтсак сиңирип алышат, мачалка сыяктуу. Ошон үчүн биз кыргызча сүйлөбөй, орусча сүйлөй берсек, өзүбүз дагы, айлана чөйрөбүздөгүлөр дагы боло берет деп орусча сүйлөп жүрө берет. Зачем кыргызский деп. Ошон үчүн мен баарына күч колдонуп атам, сүйлөгүлө деп. Тил сүйлөөнүн артында жалгыз гана колдонуу тилиң эмес, ой жүгүртүүң, албетте, аң сезимиң, анан баягы кыргызча нускалуулуктан артка кайтууң дагы жатат да. Ооба, албетте. Тил бул биздин маданиятыбыз, эмебиз да, аң сезимибиз. Ким экенибиз, identity деп коет да, кимлик, идентичность дейбиз да. Биздин тил аркылуу ким экенибизди билишет адамдар. Биз орусча сүйлөп атсак, орус экен деп ойлойт да. Анан каада салтыбыз, үрп адат, кыргыздын нукура көрөңгөсү да жок болот сүйлөбөй койсок. Ушундан улам эми жана дискриминация деген сөздү кээде позитивная дискриминация деген түшүнүк бар да. Позитивдүү кастык тили барбы? Позитивдүү. Анда ал кастык тил эмес. Кастык деген душман дегенден келет, враждебный. Эми ал позитивдүү, ак пропаганда деген сыяктуу эле. Позитивдүү, эми кандай деп айтышат аны, positive thinking. Ал мындай эле маалымат берүү бул өзү эле
жалган маалымат эмес, туура так чындык маалыматты берүү да. Биз анан жалган берип, аны кастык тилин чыгарып, эми пропаганда, манипуляцияны өзүбүз ойлоп таап атабыз адамдарчы. А так өзү маалымат берүүнүн ичинде өзү эле түп нускасынан позитивдүү бир туура маалымат берүү, чындыкты айтуу жатат да, андай аныктамасында. Эми соңку суроом ошо кастык тилинин аркасынан алып чыгып келген буллинг тууралуу. Билбейм, сиз буллингке кабылдыңыз беле, жекеме жеке өзүңүз мындай интернетте кибербуллингке? Мен өзүмдүн кесибимде 2 жолу чоң массалык атайын жасалган фейктердин кибербуллингине кабылгам. Биринчисинде бул октябрь окуяларында сен каякта жашайбыз билебиз, сени өлтүрүп кетебизге чейин анын баары интернетте бар. А экинчиси 21 жылы жана Курал Чокоев менен Кайрат Биримбирдиев деген 2 жигит эфирден сөгүнгөн үчүн мен мыйзамдуу тарабын айткам да. Сөгүнгөн албетте өтө туура эмес, өтө начар, бирок ошол эфирден сөгүнгөн үчүн бул жигиттердин эмгек сиңирген деген наамын алып коюу бул дагы мыйзамдуу эмес деп. Себеби аны президент буйругу менен чыгарган, демек президент буйругу менен алып коюлат. Министрликке карата айтылган жооп болчу, бирок анда дагы чоң бир чабуулга калгам да. Анан ошондон улам Эйлир айым мен кандай десем, бир панцирим бар да. Көнүп калгам, мейли деп. А бирок ага көнбөгөндөр бар да. Албетте. Жанагыл керек болсо өмүрүмдү кыям дегенге чейин кыздар барып атпайбы? Жөн эле бир ОМКСтин бир видеосуна чыгып кетип, баягында бир жаңылып сүйлөп алган кыз, анан кайра чыгып тойдон бир жаңылып сүйлөп алыптыр. Аны элдин баары шылдыңдап жазган үчүн мына мен өмүрүм менен коштошушум керек депчи. Ошондой чабуулга, ошондой буллингке биринчи жолу кабылып аткан интернет колдонуучуларына кандай кеңеш берет элеңиз? Ошол кеңеш менен эфирди жыйынтыктайбыз. Менин кеңешим бул, алар билиш керек, интернет соц тармактар бул кандай ишенимдүү маалымат булагы экенин, мындай биз аны үн алгы, сыналгы, радио, гезиттерден маалымат алып, ошого ишенип үйрөнүп калганбыз буга чейин. Аны интернет соц тармакты деле ошентип ойлойбуз да, ишене беришет. Биринчи өзү үчүн айкындаштырып ала турган нерсе колдонуучунун бул жакта фейктер дагы бар. Жалган маалымат тараткан, жалган баракчаларды ачып, атайын бирөөнүн аброюна шек келтириш үчүн ачылган, таратылган маалыматтар бар. Аны ар түрдүү адамдар колдонот, ар түрдүү максатта деп ошону түшүнүп алыш керек. Түшүнүп алып, анан ал тараткан маалыматты элдер окуйт, бирок элдер окуп эле ага ишенип, ушул кыз, ушул бала ушундай экен. Ооба деп ошого 100% ишенет деп ойлошот аларчы. Ишенип алды, эми элдин бетин кантип карайм, эл эмне дейт, көчөгө кантип чыгам деп ушинтип алышат. Эл баары ошого ишенет деп ойлойт. Бул экинчиси. Ал андай эмес. Ишенбейт, эл ишенбейт. Эл аны бүгүн укту, эртеси унутуп калат. Экинчи хайп чыгат, биринчи хайпты унутуп калышат. Канча 48 саат жашайбы маалымат ошончо чыгат. Маалыматтын өмүрү ошондой цикл. Мындай көп болсо бир сутка, 2 сутка жашайт да, 48-40 саат. Анын маалымат ошончолук көп, миллиондогон, кайсын кайерден укканыңды эле унутуп каласың. Элге не до этого да. Үчүнчүсү, ал өзүнүн кибер коопсуздук инструменттерди, куралдарды үйрөнүп алса болот. Өзү эле ошол жака жазып аткандарды карап, профилин ачып, инстаграмын, башка соц тармактарда барбы, жокпу, өзүнүн аты менен отурабы, өзүнүн сүрөтү менен отурабы, эмнелерди чыгарып атат дубалына, кимдерге кантип комментарий жазып атат, монтип эле чыкканда фейк экенин оңой эле аныктап коюш. Аныктап туруп, анан өзү кайра айтып чыксын элдерге. Мына мага чабуул жасалып атат, керек болсо пресс-конференция берсин. Баарын чакырып алып, мына мага атака болуп атат, мына деп скриншотторун алып, презентация жасап көрсөтсүн. Бул кастык тилин колдонуп атат. Мен керек болсо сотко кайрылам деп койсун, өздөрү эле жок болуп кетет ошо фейктер. Коркот. Мен IP адресин билем, азыр айтишниктерге айтып, IP адресин таап, кайсы жерде дарегин таап, ошо физический дарегине чейин таап койсо болот IP-ден, API-данчы. Аны оңой эле биздин эмелер жасашат, айтишниктер. Ошентип койсо коркуп эле жок болушат баары өзүнөн. Анан мисалы бизде Instagram жашоо деп коет го, Insta Live.
мен ошо өзүм жашоому чындап эле инстаграмдагыдай жашоом болсо экен деп тилейм деп. Өзүнүн жашоосу башка, инстаграм жашоосу башка. Ошону эле билсе бул демек көп деле жүрөгүнө жакын кабыл алып, аны чындык деп, анан элдин баары ишенет деп коркпой эле коюш керек да. Ушундай психологиялык эме көмөк керек аларга. Эми кантсе дагы мунун баары биз жашап өтүп аткан эволюциялык бир процесстер, бул дагы өзүнүн нугуна түшүп, өзүнүн баягы жолун таап алат деген үмүттөмүн. Бирок эволюцияда өзүнөн өзү болбойт. Эволюция болуш үчүн, эволюциянын кийинки этабына өтүш үчүн ага дагы аракеттер керек да. Көпкө туруп калбайлы бул этапта деген пикир менен Супаранын боз үйүнүн ичиндеги эркин ойчул подкаст соңуна келип жетти. Элвира Турдубаева студиябыз мейманы болду. Рахмат чоң келип бергениңизге. Чайдын алга биз жыйынтыктадык. Рахмат.